поколение ассоциациясынын негиздөөчүлөрүнүн бир катары айтайын. Негизи эле бул ассоциацияны түзгөнүбүздүн себеби бул жерде Кыргызстан чет тарабында иштеген врачтардын кадыр баркын көтөрүү, авторитетин көтөрүү, рейтингин көтөрүү, колдоо, тейле биздин врачтарды дүйнөлүк брендке айландыруу максатында ачылган бул ассоциациянын. Бул жерге бүгүн бүт ошо Россия жергесинде иштеген 4 тараптан кыргыз врачтары келип отурат. Анын арасында профессорлор бар, кандидат медицинских наук, заведующий отделение болуп иштегендер, научный сотрудниктер, аспиранттар, ординатор, студенттерден бери бар. Анан сыйлыктын берилүү критерий негизи эле биз өзүбүздүн награда боюнча комиссиябыз бар. Алар өздөрү тандап, сыйлыкка катышабыз деген врачтардын анкетасын карап, августтан берки болуп жаткан иш бул. Ар бир врач анкеталарын толтуруп, жөнөтүп, биз ошону карап көрүп, бул болот, бул болбойт деп, ошону сортировка кылып, анан ошонун негизинде бүгүнкү иш-чарага азыр адашпасам бир 43 номинант кетип атат, сыйланат, Кудай кааласа. Анын арасында эки ошол кыргыз врачтардын жетектеген, негиздеген эки жеке медициналык клиника көрсөтүлгөн, жакшы көрсөтүчтөр менен, рейтинг, отзывдар менен. Кудай кааласа азыр ошо быйыл экинчи иш-чарабыз, ошого карап баарын сыйлап, көңүлүн алышка аракет кылабыз. Разный профиль сидят. Сегодняшним замечательным праздником. Громче, громче! Нашими аплодисментами, почетная грамота. Следующее, Акыт Исманалиевич. Специалист. Быйыл поколение 2025 болуп атат. Жылды жыйынтыгын чыгарып, номинацияларды берип, bunun bağlılığı nemesi şu Moskvada işleyotgan vraçlar bir-biri менен жолугуп üzülbөй связьди кармап мында айтканда ошого жакшы неме берет да бизгечи. Мен Москвага келгеним 25 жыл болду. 20 жылдан бери şu медицинаны уюштуруп баштаганбыз. Мына 20 жылдын жүзү болуп атат быйыл медцентрде иштеткенибизге. Мына өйдөлөп өсүп быйыл ушундай деңгээлге жетип атабыз. Балдар уюштуруучуларга рахмат. Поколение кылып, номинацияларын берип, кыргыз врачтар бири-бирин байланышып, связьда болуп турсун деген ошондой немеси бар да. Ошон үчүн колдойбуз дайыма. Мен өзүм Маяк медцентр, Дружба медцентринде иштесем, жетектейм. Коллективдейлүү да иштеп атабыз азыр. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Жалпысынан сиз ошо Москвада өзүңүз тарбиялаган өзүңүздүн окуучуларыңыз барбы? Канча бар? Мен өзүм стоматологмун. Менин билишимче 1,5 миңдей стоматолог азыр иштеп атат Москвада. Биз билгенден андан эле көп болушу мүмкүн. Ошон анын баары эле чынын айтсам эми стоматологбуз да. Мен кол алдыман өттү да көп эле. Анткени биринчи баштап калдык да. Баарыбыз стоматологдорду өзүнчө чогултуп турабыз, андайыбыз да бар. Бул жерде отурган, катышып аткан көп врачтын баары эле башында бир медцентр болсо ошондон өтүшкөн да. Суу серкин сен менин. Энеке бай, билем туям эмгеги. Я это ты, и никого не надо нам. Бул быйыл экинчи жылы, былтыр биринчи жылы ачылган, анда дагы катышкам. Мен өзүм сыйлык алгам биринчи. Анан быйыл дагы неме кылышты, анан быйыл мен өзүм врачтарым алып атат. Травматолог врачым алып атат, Майрамбек. Андан кийин Арыстан уюштуруучулардын немеси.
Арыстанда бізде мен врачтан бар жақсы, күштүү врачтар, татыктуу сыйлыктарга татыктуудан күчтүү жакшы врачтар. Ошо Майрамбек былтыр да алды эле, быйыл дагы өтүп атат. Кудай буйрса ал жакшы врач, келечекте чоң эмелерди үмүттөндүргөн жакшы врачтардын бири. Москвадагы эң биринчилерден болуп медцентрди мен ачкам. 2008 жылдар болсо 2008-2009 жылдар эсип өзүм государственный клиникада 66 поликлиникада 7 жыл иштедим. Ал жерде иштеп жүрүп анан параллельно частный клиника ачтым да. Ошондо биринчи АТК мед деп ачкам, андан жок АТК дент. Андан кийин АТК мед, андан кийин 3-чү клиника АТК мед профи. Азыркы маалда ошол жерде иштеп атабыз. Коллектив бизде бир сан болбойт, көбөйүп, азайып, кетип, келип турушат. 10-15 шакты врачтар барды биригип. У нас есть подписание меморандума. Теперь я могу официально сказать, мы под защитой юриспруденции. Жылдын жыйынтыгы менен эң маанилүү күн болуп отурат. Себеби медициналык кызматкерлер Москвада иштеген, өкмөт тарабында иштеген, анан менчик тарабында иштеген медклиникалардын баары тең ошол жерде көрүп атат. Бүгүн ошонун жыйынтыгы менен, жылдын жыйынтыгы менен ошону баалап теңдештип, алдыңкы иштеген врачтар, алдыда иштеп жүргөн мынакей медсестралар ишине жараша бүгүн бааланып отурушат да. Себеби ушул церемония награждения деп коет, ошону тапшыруу аземи ошолордун ичинен чыгып, алдыңкыларын жылдык стажы менен иштеп аткан мынакей ушу Москвада жүргөн кыргыздардын ден соолугуна байланышкан, эле миграциянын ден соолугуна байланышкан маселе болуп отурат. Бул поколение деген бирикме, поколение бирикмеси бул муундан муунга өтөчү бирикме, ошо атына заты жарашат, муундук нерсе болуп атат, жакшы нерсе болуп атат. Ошон үчүн мынакей улуу муун, кичүү муун дейт, жаш врачтар келип атышат. Ушунун баары кызмат ушу сырттан келген, мына өзүбүздүн Кыргызстандан келген, жана башка мамлекеттер келген мигранттар үчүн кызмат өтөп жатышат. Канча деген адамдарга ооруларга жардам берип атышат, канчасын дарылап атышат. Алдынан кичинекей суук тийген оорудан баштап, чыныгы терең операцияга чейин ушунчалык чоң жардам беребиз. Себеби бул эң керектүү нерсе. Анан поколение деген мынакей ассоциациясы 2-нчи жыл иштеп атат быйыл. Былтыр да катышкам. Мен ойлойм, былтыр эң жакшы өткөн жаңы баштаганда. Анан былтыркыдан кийин дагы көп нерселер иштелип чыкты болуш керек. Мен ишенем. Анан ошону чогултуп, ошону уюштуруп, ушунун баарын жасаган ушуну уюштуруучу кызматкерлерге биз аябай чоң ыраазычылык беребиз. Анан сиздерге рахмат момтип ошону элге жеткизип атасыздар. Ошол. Анан мен ойлойм бүгүнкү азем, сыйлоо аземи мен оюмча жыйынтыгы болуш керек. Ошо бүгүн көп медицина кызматкерлери Москвада иштеп жүргөн жакшы сыйлыктарга, жакшы мындай көтөрүмдүргө бүгүн ээ болгон адамдар бар. Мен аларды колдойм. Ушу аксакалдар, биз каалайбыз сиздерге. Аппак айдын актыгын, көк асмандын ачыгын, пейилдин кеңдигин, манастын эрдигин, ата энебиздин насаатын, бакайдын батасын, кыргыз элибизге, жерибизге тунук сүйүү болсун. Ынтымактуу бололу. Иштер абдан көп болгондуктан, көйгөй ушу ден соолук жагынан абдан көйгөй болгон үчүн азыр Москвада көп кыргыз врачтар ачкан медцентрлер көп. Ошон үчүн биз өз кызматтарыбызды кылып келатабыз. Мен өзүм Видимед деген медицина борборунун жетекчиси болом. Эмгектенип келатабыз. Анан биринчиден ушу бүгүнкү ассоциация врача поколения ушу жакшы майрамды уюштуруп, бардык врачтардын башын бириктирип, бул жөн эле майрам эмес, бул биздерде бири-бирибиз менен баарлашып, опыт алышып,
эмне жетишпей атат, эмне көйгөй болуп атат, ошону сүйлөшүү да. Это Моника, стоматолог. И Жалпысынан кыргыздарга тиешелүү 50-60га жакын медициналык формалар бар. Алардын ар кандай багыттагы, ар кандай тармактагы биздин мекендештерге жардам берүү иретинде иштеп келе жатышат, эмгектенип келе жатышат. Мен эсимде боюнча 2007-жылы биринчи медициналык борборду элчиликтен biz birinci kabinette açıp bergenmiz. Ошондон кийин мына келип бир 50-60га жетип калды. Бул эми абдан жакшы нерсе. Москва жергесинде, Москванын айланасында миллиондогон биздин мекендештеримден биринчи байлык ден соолук дегендей бүгүн бүт баарыбыздын майрамыбыз болуп отурат. Бүгүнкү сыйлыкка жеткен биздин мекендештерибиз сыйлыгы кошулсун. Негизи ден соолук болсун. Спасибо за нашу счастливую, безболезненную жизнь. Москвага келгенде бирле башында мекендештерди дарылайбыз деп келди эле. Бир канча кыргыздардын клиникалары ачылды. Башында 1-2 жыл болсо, азыр 100га жакын кыргыздардын клиникалары бар. Булар бирле бир кыргыздардын тез соолугун карап, бирле кыргыздарды карап дарылабай, жакта россиялыктарды, башка өлкөнүн адамдарын бүт баарын карап кызмат кылып атышат, элдер дарылап атат дегендей. Ошондой эле биздин жаштарыбыз да Кыргызстандан көп келип, Москвада көптөгөн Россиянын белгилүү университеттеринде окуп бүтүрүп атышат. Алар бирле бүтүрүп калбастан Кыргызстанга барбай, ушул жерде белгилүү чоң клиникаларда иштеп жүргөндөр да аябай көп. Кыргыздар кайда болбой аман бололу, тынч бололу. Уланбек мырза. Поколение бул жакшы нерсе. Муундан муунга өткөн, атадан баласына өткөн, энеден кызына өткөн насаат сыяктуудай биздин да медицина тармагында да бул биринчи келгендер, уюштургандар, ошолор өзүнүн практикасын бул алыс жерде кандай жардам беришти, эмне кылышты, ошолор жаш азыркы врачтарга үйрөтүү, мен ойлойм бул аябай жакшы нерсе. Кыргыздарда жакшы сөз бар. Тарыхы жок эл болбойт депчи. Бул биздин тарыхыбыз. Москвадагы врачтардын, коомдордун тарыхы. Эң биринчи уюштурган клиникалар бул 20-25 жыл өттү андан бери. Азыр клиникалар көп. Аябай мыкты клиникалар бар, мыкты врачтар бар, адистер. Биз аларды көрүп алып аябай кубанып атабыз. Бүгүн ошо уюштуруу бул эң мыкты деген даражага жеткен врачтарды сыймык берген, сыйлоо кылган, бул мен ойлойм аябай жакшы нерсе. Бул болуш керек, баарыбызды бириктириш керек. Бул ассоциация бул жөн эле бириктирүү эмес, бул бири-бирибизге кеңеш берүү, жардам берүү, биздин өзүбүздүн кыргыз элибизге жарандарга биздин салмагыбыз, биздин жардамыбыз бергенибиз, мен ойлойм бул жакшы нерсе. Көңүлдүү кеч барыңыздарга. Врач-гинеколог, репродуктолог. Ошол стереотипти жок кылууга сиздерди дагы үндөймүн. Эч ким оорубасын, ден соолуктугуңуздар, барыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бул сыйлык өзүнөн өзү берилген жок. Ошол сөзүм курук болбош үчүн атайын презентация даярдап келдим. Биз атайын статистика дагы жасаганбыз. Ошол 1 жылдын ичинде канча 154 айым кош бойлуу болду. Ошолордун 6-сы эко менен болгон. Алардын бардыгын далил менен келтирип, анан ушундай сыйлыкка жеткирам. Очень приятно получить было эту награду. Даже немножечко неожиданно. Мне очень приятно, что врачи из Кыргызстана, даже за пределами республики, сохраняют такие дружеские отношения, поддерживают на уровне медицины, помогают пациентам не только из Киргизии, но и со всех стран.
Москвада 2 жыл ординатура, 3 жыл аспирантура, андан кейін дагы 4 жыл, бұны 9 жыл етеп жақта жүрем. Сол поколение сыйлығын алғанына чоң ыраазычылык билдирем. Азыркы убакта заведующий отделением ультразвуковой и функциональной диагностики болуп иштеп жатам. Подмосковьеде. Бул кече жөнүндө биринчи жолу угушум и биринчи жолу катышып жатам. Check.